Assalamu alaikum tуугандар. Кандайсыңар? Тынчсыңарбы? Кутман кеч биздин саат боюнча 8-ден 37 өтүптүр туугандар. Бүгүнкү темабыз ошол мен таанып алган президент мошенник абабыз, Садыр абабыз жөнүндө болот тема. 24 февралда Москвада визити бар экен, Путин менен жолугат экен. Ошо боюнча кеп болмокчу бүгүнкү темабызда туугандар. Бир мүнөткө. Туугандар, кечиресиздер. Кичине перерыв болуп калды. Бирөө чалып калган экен. Ошол темабыз туугандар, бүгүнкү темабыз ошол Садыр абабыздын келиши боюнча Москвага визити боюнча. Ошол боюнча болмокчу. Бөлүшүп койсоңуздар жакшы болмок. Бөлүшүп группаларга бөлүп таркатып жүрсөңүздөр туугандар. Бул кишинин келиши азыркы учурда кандай деңгээлде кабыл алат? Эми ал убакыт көрсөтөт. Эртең келгенде Путиндин кабыл алышынан көрөбүз. Бирок менин оюмча, мен жеке оюмда, бул Путин деле буну кабыл алгысы зордуктап эле визитти алып келип атат да, эмнегедирчи мага ошондой көрүнүп атат булчу визиттечи. Бунун келишинин себеби туугандар, бул акча сураганы келип атат. Акча маселеси боюнча дагы кредит алганы же бир нерсе келип атат да, бул жөн келген жок азырчы. Анан туугандар, Кыргызстанда ошо чегара маселеси өтө оор болуп атат. Анан ошондо чегара маселесин үн чыкпай, үн катпай 15 күндөн бери үн чыкпай отурат. Анан ошол Москваны кое туруп ошо чегара маселесин чечсе жакшы болот эле. Бул ол боюнча кудурети да жетпейт экен бул кишинин, көрдүк да. Кече Ташиев Баткенге барып келди, бирок Баткен өзүнө эле кайткан окшойт. Акташ айылына барган жок ал жерге. Анан ошо Көкташ айылыначы. Анан кече келгенде эле Лейликтен дагы башталды тополоң туугандар. Лейликте дагы ошо тажиктер менен дагы ошол жер талашмай, чегара маселеси дагы башталды. Алаз келгенсип, Алабука дагы жерлерибиз, ал жерде дагы башталды. Бул кайдыгерликтен, бул чиновниктердин өздөрүнүн кайдыгерликтиги, анан мындай айтканда пиар убагында ошо Ташиев эле ошо өзү пиар кылып жүргөн да, ошол Баткенде баягында билесиздер, Жээнбеков малында бир үйдү өртөбүшүп, тажиктер, кыргыздардын жарандарын барып үй салып жардам берип пиар кылып жүргөн да. Анан азыр өзү ошо бийликке келип туруп, анан кечегенде сүйлөгөн сөзүн карасаңыздар, жер алмашат деп. Ким айтты жер алмашат деп? Сен кимсиң? Ал мамлекеттин жери деп. Мамлекет эмнеден турат? Мамлекеттин түптөлүшү бул элден турат. Эл түптөп. Значит, элдин жери ал, ошол Көкташтык, Аксайлык жердештердин жери ошол жерлерчи. Анан туугандар, дагы бир нерсе айтып кетерим. Бул визитти значит бир 23-төр учуп келсе керек. 24 визити 24 экен. Саат 12:00 экен күндүзгө. Анан бул не келип атат деп ойлонуп отурдум да, анан карап жатсам ошол жерде бир сумманы жазып коюп туруп, ошол туура эмеспи? Бирок өзүм оюмда, жеке оюм. Акча сураганы тилемчилеп келбей эле койсо эмне болот ушул адам? Пока ошо Кыргызстандагы чегара маселесин чечип, анан Кыргызстандын жарандарына жардам берип дегенде канча адамдар кыйналып, самолеттун баасы 60 миңден түшпөй, анан ошондой маалда Москвага келип, аз келгенсип Шереметоодо 40 адам жатат экен, баягы договор менен келишип ишке орношо албай. Ошол жарандарга мен дагы кайрылып кетет элем. Менин кудуретим жетет туугандар. Бир 5 адамды ошол Шереметоодо жашаган, ошол жерде убактылуу азыр Шереметоодо иш таппай ошол жерде тургандарга 5 адамга кудуретим жетет. Ошол 5 адамды мага кайрылсаңыздар болот. Мен берде жатаканадагы уюштуруп, анан ишке да киргенге аракет кылам, ишке киргизгенге аракет кылам. Ошол жарандарга дагы
мен кайрылып кетет элем, аэропорттогу азыркы Шереметьеводо жатышат. Булар договор боюнча учуп келишкен экен, иш боюнча. Бирок акырына чыкпайм. Не себептен договорлору не болгон билбейм. Ошо Шереметьеводо жатышат экен. Мен жакшы ону видеону жакшы көрө албадым. Бирок мен угушум боюнча бул ошо бир компанияга келишкен договор менен, анан бир нерсе болуп ошо Шереметьеводо жатышат экен да азырчы. Ошо жарандарга кайрылып кетет элем, туугандар. Мен 5 адамды кабыл алам. Ошол 5 адамдын өзү ошол жоопкерчилигин алам. Ошол адамдарга иш таап бергенге анан жатаканасын мен өзүм мойнума алам, милдеттенме кылып алып, ошолорго жатакана уюштуруп бере алам, туугандар. Менин номерим 8926 316 19 14 номерде. Менин номерим, мен дагы жазып кетем, туугандар. Анан туугандар, ошол Шереметьеводо азыр эми көрүп атасыздар, Шереметьеводогу биздин жарандарыбыз жатат. Ошол жарандарга кайдыгер карабаган кыргыз жигиттер, патриот жигиттерин чакырып кетем. Күч ушул жарандарга иш таап, жатакана таап, ушуларга жардам берсеңиздер суранып кетет элем. Кыргыз элинен ушу Москва шаарындагы мигранттарга кайрылып кетет элем, туугандар. Анан туугандар, эми основной темабыз, бүгүнкү темабыз ошо Садыр Абанын Москвага келген визити боюнча болуп атат. Бул Абанын келгенин мен мисалы не одобряю. Себеби Кыргызстанда биринчи чек ара маселесин чечип, анан кийин бир ай, 2 айдан келсе болмок. Анан Кыргызстанда да көрүп атасыз, өтө оор, жашоо өтө оор болуп калыптыр. Иш жок экен. Самолет Москвага келейин десе, самолеттун баасы 60 миңден экен. Анан ар бир адам аны көтөрө бербейт, 60 миңди. Ошол нерселерди чечип, анан чек ара маселесин чечип дегенде, анан каяктагы пиар кыла бербей. Анан кийин туугандар, дагы бул темада ошо Райым Миллион боюнча дагы айтып кетейин, туугандар. Бул Райым Миллиондун камалышы азыркысы спектакль, туугандар. Бул Райым Миллионду саясатка алып келебиз деп атат. Мен жеке оюм, туугандар. Буну саясатка алып келебиз деп атат. Эми ошондой кылып, типа 2 ай камады, 2 ай камап, анан буну как жертва катары саясатчы кылып алып келгиси келип атат булардын. Ошон үчүн ошо аркасынан чыгып, ошо элдери эми акча үчүн чыгат, мен түшүнөм аныча. Ошо колдоп чыгышыптыр Матраимовду. Эми ар бир жаран өзүнүн мындай актылыгын акташ, эми закон боюнча ошондой эми өзүнүн актылыгын көрсөтүш керек. Бул кишинин актыгы деле жок да. Бул менин билишимче бул киши бул зам таможня болуп турганда, заместитель болуп жүргөндө анча деген эми азыр деле ошол эле коррупция менен, ошол эле баңгизат дейм, туугандар, кечиресиздер, баңгизат эмес, ошол эле баягы контрабанда менен займасып кеткен адам. Бул мындай айтканда Матраимов бул көмүскөдөгү, аркада көшөгөдөгү аркадагы миссионер, мындай айтканда миссионер дегеним, туугандар, бул баягы координатор, мындай айтканда көшөгөнүн аркасында чоң игрок бул деле, бул киши деле. Bunun камалганын мен сиздерге айтайын, бул жөн эле цирк болуп калды, дагы бир цирктин бирөөсү. Бул кишини саясатка алып келебиз деп ошентип азыр ошентип спектакль ойношуп атат, туугандар. Бул киши саясатка келиши мүмкүн. Себеби бул киши ошол эле Садыр Жапаровду бийликке алып келгендердин бири болот бул киши. Экинчиден Жээнбековдор менен бул келишимге барганда, бийликти Садыр Абанга карматпайт болчусу. Экинчиден туугандар, эми кече 7-каналдан көрүп атам, Жээнбеков Асылбек камалат деп. Ол да просто пиар компания, туугандар. Камалышы мүмкүн, просто цирк боюнча банда спектакль кылып, элдин манайын башка нерсеге бурган үчүн камап коюшу мүмкүн, спектакль кылып, туугандар. Бул нерселерге биз ишене бербейли, туугандар. Көрдүк, мына кече Баткенге барды, Баткенден келгенден эртеси дагы башталды Лейлекте. Мына азыр бүгүн мен Алабукадагы жерлерди, бүгүн видеолорду көрүп чыктым, туугандар. Ошол жөнүндө президент бир үн катпагандыгы мени мындай чочулантты да, туугандар. Бул киши өзүнө ишенбеген киши деп ойлоп калдым да, мурда эле ишенбейт элем бул кишиге. Бул киши мен үчүн мошенник да, мындай мошенник дегеним, туугандар. Бул киши кумтөрдү улутташтырам деп туруп, кумтөрдө алтын калбай калды дегени.
райымды камалат деп туруп, кийин эртеси мен тактикам башкача деп эле 2 миллиард төлөдү. Ол 2 миллиард эле фарс туугандар. Төлөнүшү мен качан ишенем, ошол документти көрүп, мына документти көрсөтүп, мына 2 миллиард төлөдү деген документ болсо, перевод акча, ошондо ишенем. Пока эчтекеге ишенбейм туугандар. Ошондо мен ушул кыргыз мамлекетине кайрылып кетип элем. Ошол төлөгөн акчалардын полный реквизиттерин көрсөтсөңүздөр, биз ошолорду көрөлү, анан кыргыз эли ишенели туугандар. Анан азыркы камалышы бул деле ошол цирк, ошол спектакль. Мен айткандай, бул саясатка келиш үчүн ошондой кылып атат бул Райым миллионду. Анан туугандар, дагы бир нерсе айтып кетейин. Бул Садыр Абаңардын баягы сөзү бар да. Биринчи 2 ай, 3 айда результат болот деди. Кийин анан мен толук кандуу ишке киреше элекмин деди. Толук кандуу ишке киргенде деле мына толук жок, көрүп атабыз. Мына октябрдан эсептесек 5 ай өтүп калыптыр туугандар. 5 ай болуп калыптыр туугандар. 5 айда мен айтып кетпедим беле. 5 айда көп нерсени чечсе болмок туугандар. Ага эрк керек. Ал эрк бул кишиде жок. Мен айтканмын, бул киши ошол эле Райым миллиондун табакташы, ошол эле Жээнбековдердин табакташы. Бул ошол эле баягы 500 семьяны, мен айтып кетпедим, 400-500 семья баягы кландарды деп. Ошолордун табакташтары бул киши. Мен эртең келишине, мен Кудай кааласа мына даярданып атам. Даярданып азыр мен Садыр Абаңдын келишине сюрприз кылып тосуп алам. Мен личный өзүм жакшынакай кылып тосуп алам бул кишини. Анан колдон келсе, мени кабыл ала турган болсо кок кылса ошол жерге, мен буга бере турган бир 10 суроом бар бул кишиге. Бул суроолорду азыр деле айтып кетсем болот. Эмнеге мынчалык мошенниксиз? Эмнеге эле элди алдайсыз? Элди эмнеге манипуляция кыласыз? Анан айткан сөздөрүңүздөн кайта бересиз деген сөздөр, көп суроолорум бар да туугандар бул кишигечи. Анан дагы айта кетерим туугандар, алданбайлы туугандар. Биз мына 6-чы президентти тандадык туугандар. Мен тааныбагам, мен бул кишини тааныбайм. Мен Жээнбековду тааныган эмесмин. Керек болсо Атамбаевди тааныган эмесмин. Мен как президент катары. Мен башында эле айтам, бизге качан гана таза киши келбейинче бизде өнүгүү, закондуу тартип орношпойт туугандар. Ушул боюнча эле баягы ушул Кыргызстан 30 жылдан бери эле кризисте го, мындай кризистен чыкпай келебиз. Ошол боюнча дагы 30 жыл жашайт окшойбуз ошентипчи. Анан качан гана биз эл өзүбүздүн пейилибизди оңдоп туугандар, өзүбүз активдүү талап кылып, мына биз силер тандаган адамды талап кылып, ошо чек ара маселеси боюнча бул киши чече албагандыгын көрсөтүп койду. Бул кишинин руху деле, духу деле жетпейт экен. Мен көрүп туруп сразу айттым, бул киши чече албайт, бул кишинин колунан эчтеке келбейт. Себеби бул киши өзү ошо арамкорлор менен, паракорлор менен, коррупционерлер менен өзү келишим түзүп баргандан кийин бул киши ошолордун арасында болот туугандар. Бул эл менен эмес туугандар. Мен айтарым, бул эл өзү жалгыз калды туугандар. Ошентип дагы бир жолу алдандык туугандар. Ошо алданганыбыз бизге өкүнүчтүүсү туугандар. Эми дагы бир 10 жыл аркага кетишибиз мүмкүн да. Ошо биз президентти тандап атканда таза адамды, чындыкты айткан, калыстык сөздөрүн айтып жүргөн адамды тандаганыбызда ушул учурга ушундай туңгуюкка түшпөйт элек туугандар. Анан туугандар, дагы бир нерсе айтып кетем. Ушу Шереметьево боюнча ошол жерде жаткан жигиттерге кайрылып кетем. Мен 5 адамды мен өзүм үй ушул место жатаканасын обеспечить этип берем. Иш таап бергенге аракет кылам. Эми көп нерсени обещать этпейм, бирок мен колуман келет. Мага кайрылсаңыздар болот. Дагы бир жолу 8926 316 1914 номерде мен атым Бекиев Эмил Маликович. Мен дагы эфирге кирем туугандар. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.